Кымбаттуу окуучулар, бүгүн силерге зыяндуу тамак аштар боюнча маалымат берем. Организмге зыяндуу 10 азык. Ден соолукту тобокелге салбоо үчүн диетологдор айрым тамак аштарды азыраак пайдаланууну, мүмкүн болсо алардан такыр эле баш тартууну сунушташат. Алар төмөнкүлөр: кант кумшекери. Кантта эч кандай витамин да, минералдык заттар да жок. Ошол эле убакта ал өтө калориялуу азык болуп эсептелинет. Кумшекер көптөгөн оорулардын себепчиси болот. Кант диабети, семирүү, жүрөк кан тамыр оорулары, ашказан ичеги, бөйрөк жана албетте тиш оорусу. Туз. Ден соолугу чоң адамга күнүгө 5 грамм туз талап кылынат. Биз болсо 10-15 грамм туз жейбиз, кээ бирлери болсо андан да көп. Тузду ашыкча өлчөмдө кабыл алуу менен бирге биз өзүбүзгө жүрөк кан тамыр, бөйрөк ооруларын жакындатып алабыз жана зыяндуу шишиктердин пайда болушуна жол беребиз. Колбасада, сосискада майдын көп өлчөмү, жасалма кошумча азыктар жана туз бар. Бул азыкты такай жегендер нерв системасын бузуп алуу коркунучуна дуушар болушат. Маргарин көпчүлүк ойлогондой каймак майдын эле бир түрү эмес. Бул азык чыныгы жасалма азык. Консерванттарга каныккан бул майдагы зыяндуу заттар организмде топтолуп калууга жөндөмдүү. Майонезге кошумча даам берүүчү жана түс берүүчү жасалма кошулмалар кошулат. Жүрөк жана кан тамыр оорулары, ашказан жана ичеги оорулары, зат алмашуунун бузулушу жана семирүү — булардын баары майонезди көп пайдалангандын жыйынтыгы. 6. Бульон кубиктери, тез даярдалуучу кесмелер. Бул тез даярдалуучу тамактар бүтүндөй химиядан турат. Буларда даамды күчөтүүчү жана жагымдуу жыт берүүчү кошулмалар, боек, туздун көп өлчөмү бар. Айрыкча тез даярдалуучу кесменин өзүнүн желим идишинин үстүнө эле кайнак сууну куюп жеп алганыңызда организмиңизге чоң зыян келтирген болосуз. 7. Фастфуд тамактары. Мындай азыктарда майдын, туздун, жасалма кошулмалардын көп өлчөмү болот. Ушулардын негизинде фастфуд баш мээнин инфаркты, рак, гормоналдык тең салмактуулуктун бузулушу, тукумсуздук, семирүү сыяктуу коркунучтарды алып келет. Консервалар. Айнек жана кала идиштердеги консерваланган азыктардын биздин организмибиз үчүн эч кандай пайдасы жок. Анда көптөгөн зыяндуу заттар, консерванттар, даамды күчөтүүчү кошулма, боек жана туз менен канттын көп өлчөмү бар. Азыктарды консервалаганда алардын түзүлүшү жана даамы өзгөрөт. Андагы айрым пайдалуу заттар, айрым витаминдер жоголот. Газдуу суусундук. Кола, пепси, лимонад жана башка суусунуңду кандыруучу суусундуктарда курамында кофеин, кокки дарагынын жалбырагы кошулат. Башкасын айтпаганда да газдын өзүнүн эле ашказандын былжыр челине тийгизген таасири канча. Кымбаттуу окуучулар, бул видео сабакта силер зыяндуу тамак аштар боюнча маалымат алдыңар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.